саламатсыздарбы. Сиздерди бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсам, назарыңыздарда валюталар курсу. 1-февралга карата өлкөбүздө күтүлгөн аба ырайы. 1-февралда өлкөбүздө жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиш күтүлөт. Алгач күндүн орчундуу жаңылыктарынан кыскача тизме. Бишкекте жол кырсыктын кесепетинен аскер адам каза таап, анын 4 жаштагы кызы ооруканага жеткирилди. Майып кишини бычактап өлтүргөндөр кармалды. Кытай Туркиядан 200 миллион маска талап кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздерди кененирээк тааныштырсам. Нуркамал көчөсүндө ДК соода борборунун жанында Audi менен Lexus кагышып кеткен. Натыйжада бир адам көз жумду. Бишкекте жол кырсыктын кесепетинен аскер адам каза таап, анын 4 жаштагы кызы ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу жол кайгылуу күзөт милициясынан билдиришти. Окуя эртең мененки саат 7:30да Нуркамал көчөсүндө ДК соода борборунун жанында болгон. Бир адамды түрмөдө кармоо үчүн кеткен чыгымды эсептеп чыгышты. Өлкөдөгү жаза аткаруу мекемелеринде учурда 6000ден ашык адам кармалууда. Аларды тамак-аш, кийим-кече, дары-дармек менен камсыздоо үчүн мамлекет 1 миллиард сомдон ашык каражат бөлөт. Кыргызстан агенттиги эркинен ажыратылган бир кишини багууга канча каражат кете тургандыгын тактап көрдү. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын маалыматына ылайык, өлкөдө 27 жаза аткаруу мекемеси бар. 2019-жылы ал жакта кармалган 1700ден ашык адам түрмөлөрдөгү өндүрүш ишканаларында эмгектенген. Жыл сайын ар бир камактагы адамга орточо 20-30 миң сомдой акча коротулат. Бишкекте майып кишини бычактап кеткен 2 жаран колго түшүрүлдү. Бул тууралуу Ленин Рибинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 26 январда саат 16:00 112 кызматына билдирүү түшүп, Трудовая көчөсүнүн үйдүн жанында эркек кишинин жансыз денеси жатканы тууралуу кабарланган. КА жана 1971-жылы туулган ШБ аттуу жарандар кармалган. Шектүүлөр дагы угуу жагында майыптар болгону айтылат маалыматта. Көңүлүңүздөрдү дүйнөлүк кабарларга бурсам. Кытай Туркиядан 200 миллион маска талап кылды. Кытайда күч алган жаңы типтеги коронавирус эпидемиясынан кийин бул өлкөдө маскага болгон талап өстү. Бул тууралуу түрк басылмалары жазып чыкты. Кытайлык жетекчилер акыркы 10 күндүн ичинде Туркиядагы медициналык компаниялардан 200 миллион маска талап кылышты. Коронавируска каршы чара көрүүнүн башында маска турат. Маска өндүрүүдө дүйнөдө биринчилерден болгон Кытай өлкөдө эпидемияга айланган вирустан кийин бул муктаждыкты ички рыноктон камсыздай албагандыктан чет өлкөгө багыт алды. Маска өндүрүүдө Туркия экспорттоочу өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Туркияга кайрылгандардын башында Кытай турат. Маалымат булагы Nazar News. Ушул менен бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Эгер сиздер дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабарсыз калбайын десеңиз, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Кийинки чыгарылыштан амандашканча, үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык тилейм.